Саламатсыздарбы, урматтуу, ардактуу, биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр. Жалпыңыздарга ысык салам айталы. Агарып аткан таңда аптанын бейшемби күнүндө кайрадан таңкы эфирде жолугуп турганыбызга биз чын дилибизден кубанычтабыз. Кутман таң барыңыздарга. Таңкы регион таң өз ишин баштаганда амансыздарбы. Кесиптешим айтып кеткенде, бүгүн таңды өзгөчө тосолу деп чечтик. Себеби ар бир адамдын ден соолугу өтө маанилүү деп эсептейбиз, туурабы кесиптешим. Андыктан ар бириңиздерди экранга жакыныраак келүүнү чакырабыз. Андыктан бизге келген коноктордун бир аз маалымат берип кетсек, ден соолукка пайдасы тийген ар бир адамдын ар бир мүчөсүндө пайдасы тийип келген бир агабыз бар. Кандай агабыз десек, туздуу бөлмөнүн жетекчиси, негиздөөчүсү Айдос мырза. Кутман таң. Кутман таң. Жакшы келип алдыңызбы? Рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Эң сонун. Ден соолукту ойлоп баштадык, себеби ар бир адамдын биринчи орунда ден соолук эмеспи? Анан силерге кайрылган оорулардын биринчи бийиктиги. Мындайча айтканда, көп кайрылуулар эмнесинен кайрылат? Бут ооруйбу, кол ооруйбу, же гайморитти барбы дегендей? Ар ким адам ар кандай ооруйт дегендей. Карыган кишилер буту кол ооруйт. Азыр эми өзгөчө жаш балдар, жаш муундар ооруп атышат. Өзгөчө бронхит, астма менен, одышка менен, аллергия менен. Эң өкүнүчтүүсү сахар менен ооругандар бар. Ар кимдин эмесине жараша. Ар кандай. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде Айдос байке кур келген жок. Силер үчүн ушундай белектерди алып келиптир. Андыктан экран астындагы WhatsApp номерлерибизге калоо тилектер же сурооңуздар болсо, Айдос байкеден ушундай белек бермекчи. Эртең мененки таңкы эфир демекчи, сөзсүз түрдө жаңыдан уйкудан ойгонуп биздин катарга кошулуп аткан көрүүчүлөр болсо, силерге айтмакчыбыз, ысык чай менен ысык кофени дайындап алып, сыналга жакыныраак келиңиздер, себептен бүгүн бизге пайдалуу жана өтө керектүү кеңештер болмокчу демекчибиз. Андыктан келиңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстабайбыз дагы. Кандайдыр бир жакшы суроо же калоо тилек болсо, Айдос байкеден ушундай туз бөлмөгө белек бермекчи. Андыктан экранга жакыныраак келиңиздер. Айтып кеттиңиз, өкүнүчтүүсү бул сахар менен ооруп аткан депчи. Көп басым жасаганы улуу муунбу же жаш балдарбы? Бардыгы десек болот азыр. Бардыгы. Оорубаган адам жок азыр. Мен оорубайм деген, балким убактылуу сөздөр, бирок бардыгы ооруйт. Жаш муундан баштап карыган кишилерге чейин. Эми жаш өтүп калганда кандай? Адам эмне деп коет, сурап көрүнөс деп коет. Ар кимдин өзүнүн жаштык кезде баягы баардык нерсе жакшы эмес, көп нерсени тоготпойбуз. Ден соолук мыкты кез. Жаш өткөн сайын баягы буту колдор какшайт экен, жылыбайт экен. Давление оорусу, сахар оорусу, өнөкөткө айланган оорулардын баары жабыша берет экен да. Ошол үчүн мен айтарым, баягы жаштыктай болбойт да. Ошол үчүн мен айтарым, жаштык кезде жакшы карагалар да ден соолукту. Жаштык кезде жакшы караш керек да баардык нерсени. Баардык нерсени арайлап, карап, көңүл буруп, маани бере турган болсоң, сөзсүз түрдө ал сакталып берет. Ден соолук да ошондой да. Анан мага баары ден соолукка кайдыгер мамиле жасагандар бар азыр, мисалы. Жаштайынан карабайт, мисалы, жебе дегенде жебет, ичпе дегенде ичип, мисалы, ошонун баарын карап, эме ден соолукту бузуп алышат да өздөрү. Анан кийин баары калыбына келиш кыйын да. Өтө жакшы. Родной деп коебуз го. Роднойдой болбойт да, мындай айтканда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бир нече мүнөттөн кийин жолугушабыз. Азыр кыскача реклама болмокчу. Бир нече мүнөттөн кийин кайра сиздер менен жолугушабыз. Бул өлкөгө жыл сайын миллиондогон туристтер Эйфель мунарасына суктанып, жакын жердеги кафеден круассан жеш үчүн келишет. Демек биз уникалдуу өлкө аталган Франциядабыз. Саламатсызбы элитайым? Кандайсыз? Кандай турасыздар? Дүйнөдөгү биринчи коомдук транспорт каттам пайда болгон. Дүйнө жүзү боюнча искусствого, модага жана тамак ашка чоң таасирин тийгизген Франциядагы мекендештер. 100 километр алыс экен Парижден. Ошакка биз барып, аякта кой союлуп. 15 жылдан бери андай француздарды уже кыргыз катары көрүп атам да. Кыргыздар да француздарга окшоп кетет бир убакта. Франциядагы мекендештер кайсыл тармактарда иштешет? Кандай ийгиликтерди жарата алды? Алардын кыялы, жашоосу тууралуу кызыктуу көрсөтүү тартып келдик. Ушул
жерде биз женский клуб деп айтабыз, аялдар чогулабыз. Францияга жаңы келгенде студенттер ар кандай кыйынчылыктарды кездештиши мүмкүн. Тил жагынан болобу, интеграция жагынан болобу, ошол биздин максат клубда ушу жаштарга жардам берип, бирибизди кайсы шаарда болбосун, Франциянын биргеликте болуп, жардам керек болсо, мисалы суроолор болсо, ошого жооп берүү максатында ачылган клуб болуп эсептелинет. Кыргызстандык мекендештер менен болгон маекти Регион жана Door Life Media YouTube каналынан көрө аласыздар. Француз атыры, Багет, Disneyland, Франция тууралуу кызыктуу фактыларды камтыган көрсөтүүнү сөзсүз көрүңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин мекендештер, сиздер менен кайрадан Door Life Media YouTube каналы. Бүгүн биз Хорватия өлкөсүнүн борбору болгон Загреб шаарына келдик. Саякаттоону жакшы көрөсүзбү? Анда биз түштүк чыгыш Европанын асыл ташы аталган. Бардык курактагы саякатчылар үчүн уникалдуу жана кызыктуу өлкө Хорватияга сапар алабыз. Адриатика деңизин жээктеген, миңдеген аралдары бар өлкөдө жашап, ишинде аздыр көптүр ийгилик жараталган кыргызстандык мекендештерибиз менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Кандай жакшысызбы? Мекендештерди долбоору Кыргызстандан атайын келдик Хорватия өлкөсүнө. Мекендештерибиз бизди хорваттар музейлер шаары деп атаган Загреб шаарын кыдыртып, тарыхый жана заманбап архитектуралык имараттар менен тааныштырды. Чет жактан келгенсиң, сен кимсиң деп бирөө сурап атат. Бизди аябай мындай сыйлашат. Мусулман дешип аябай бизге аябай токтун этин алып келет, либо мусулман дешип, кой ушундай этти алып келишет. Курорттук аймагы болгон Карлабаг шаарында да болдук. Ушундай кооз жерде эмгектенип, ушул отелде ар кандай тармакта иштешет экен. Хорватиядагы кыргызстандыктардын жашоосу, жумушу, кубанычы, кайгысы, үмүт тилеги, кыялы жөнүндө маек алып, Хорватия жөнүндө таң калыштуу фактыларды жана уникалдуу хорват салттарын биле алдык. Демек, бул жолку чыгарылыш өзгөчө кызыктуу фактыларга бай болот. Хорватиядагы мекендештер долбоорун калтырбай көрүңүз. Көрсөтүүнү Регион жана Door Life Media YouTube каналынан көрө аласыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, техникалык себептен болгон кичине мүчүлүштүктөр болуп кетти. Алыстабаңыздар дейбиз, биз эфирибизди алда карай улантабыз. Анан бир өзгөчө суроом бар. Мына ушул жерде бардыгын карап турсак, көп оорулардын айыктыруу, кайсы оорулар менен ооруса, ошону айыктыруу баары жазылган экен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анан айтсаңыз, ушул негизи ушул жолдо ушул баягы ушул нерсенин адиси болуш үчүн канча жыл билим алдыңыз? Билим алдыңыз. Жакшы суроо болду бул. Билимдин немеси чексиздик дагы деле алып кетебиз. Изилдөөнү. Анан мен негизи 2010 баштап ушул чыгыш медицинанын эмеде коет го бизде. Батыш медицинанын чыгыш медицина деп коет. Бул восточный медицинага аябай кызыктым да. Анын философиясы, анын адамга болгон мамилеси, жалпы адамга көз карашы, мындай айтканда, бул адамды бөлбөйт. Мисалы, бизде запчасть кылып карайт го, мисалы, окулист өзүнчө, тияктуу өзүнчө, мындай ар бир нерсенин өзүнүн дарыгери бар, бизде. Батыш медицинада мындай эме экен да, мындай айтканда, бөлбөйт да, Тибет медицинасы деп коет, мисалы. Бул адамды жумурткадай карайт экен да. Ошол жагат мага. Себеби ар бир орган бири-бири менен связан да. Мисалы, бизде көзүң кызарып турса, көз баса алып көздү дарылайбыз да. Ал боор менен байланышы бар деп айтабыз. Ар бир орган өзүнүн ички орган менен байланышы бар да, мындай айтканда. Ошол үчүн бага бир нерсени баса калып дарылай бербей, тегиз текши караш керек да, мындай айтканда. Бул жерден дагы талдоочу, толуктоочу, деп мындай 3 эмеге этапка бөлүнүп кетет да. Ошол үчүн бул жалпы терең алып, жалпы мындай карап келгенде адамга бүгүнкү күндө чоң нерселер тоскоолдук болуп атат. Экология маселеси деп коет. Экология маселеси бул глобальный нерсе деп койсок болот. Экөөбүз чыгып алып же үчөөбүз чыгып алып күрөшө албайт экенбиз да. 100 киши чыкса деле
бир Кыргызстандын баары ошол экология менен күрөшө берсек да, анткени бул глобальный нерсе. Мисалы машиналар көбөйүп атат, завод фабрикалар көбөйүп атат. Бул адамга сөзсүз таасирин берет да. Айырмасын билесиң да, тоого чыгып келсең кандай сонун, аба ырайы, же Токойго барып келсең кандай башкача да, мындай айтканда. Аба бөлөк, жаратылыш бөлөк, мындайчы. Ошол жерде калып калгың келет, мисалы шаардын түтүнүн смог деп атасың. Приколдо болуп кетти мындай айтканда. Ошол шаардын смогуна келгиң келбейт мындай, анткени бирок айла жок, баарыбыз топтолуп алсак ушул жерде. Анан ушул жерден баягы адамдар дем алып, бул сөзсүз түрдө баягы дыхательный система деп коет, мындай дем алуу органдарга сөзсүз түрдө таасир берет, өзгөчө балдарга. Эмнеге бронхит, астма, одышка, аллергиянын түрү көбөйдү? Анткени себепти бүгүн экология менен күрөшүп атабыз. Айтканда экология жылдан жылга бузулуп баратат. Жок, айтыңыз, жок, жылдан жылга оңолуп кетет, кайдырбек ошол жерден жаңылып атасыз дедиңиз. Жок, жылдан жылга өзүңүздөр билесиздер, экология бузулуп баратат шаар ичинде өзгөчө. Анан жалпы ошонун баары, мисалы, бир эле шаарда тура бербейт экология. Адам кан айлангандай эле жер шары айланып турат да, мисалы. Ошол жер шары айланган сайын баардык нерсе, мисалы, мурда айтат, тоого чыгып жүргөндөр айтат, тоодо кар таза эле дейт да, бүгүн. Азыр карап турсаңар, капкара берип. Ошол жерге чейин барып атат биздин смогтор. Анан экинчи фактор бул тамак аш. Фактор айтыңыздар эми бүгүн тамак аш жылдан жылга сонун болуп баратат. Сонун болуп баратат, даамдуу болуп баратат, бирок эмне болуп баратат? Искусственно. Ден соолукка зыян. Ден соолукка зыян. Бүгүнкү күндө баардыгы эле жасалма болуп калды. Гормон болуп калды деп айткандачы. Эмне себептен? Бүгүн мындай картошканы алабызбы, кандай эмелерди сөзсүз түрдө эмне гормондорду берип атабыз, дарыларды берип атабыз. Эмне себептен? Анткени түшүм бойдогудой болбой атат. Мисалы биз 1 гектардан мисалы 50 мүшөл ала турган болсоң, мисалы азыркы айтканда, бул жерден гормон бербей койсоң, дары бербей койсоң 20 мүшөл аласың. Ооба, сиз айткандай салыштырмалуу да, эми сөзсүз берип атышат. Анан муну менен күрөшө албайт экенбиз. Ооба, азыркы учурда ден соолукка зыян тийген тамак аштар жайнап кетти. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Instagramдан туздуу бөлмөнү карап турсаңыздар болот. Биз болсо сиздер менен бир нече мүнөттөн кайра жолугушабыз. Арбаңыздар урматтуу биздин көрөрмандар, биз Литва өлкөсүнүн борбору болгон Вильнюс шаарына келдик. Чыгыш Европаны багындырган кыргызстандык мекендештерди издеп, дүйнөгө металл кесүүчү станок, кагаз менен даңкталган 2000ден ашык мекендешибиз жашаган Литвага келдик. Үй бүлөлүү мекендештерди аябай көбөйдү. Кичинекей балдардын саны 15ке жетти азыр. Жума сайын ошо кыргыз тилин, маданиятын, салтын үйрөнө турган сабак уюштурганбыз. Борбор шаары Вильнюска келген ар бир инсан орто кылымда курулган сепилдерин, мунараларын, кубаттуу өнөр жай ишканаларын, көктүү Нярис дарыясын түбөлүк эстеп калат. Мына ушундай унутулгус көз ирмемдер менен кошо, Литвадагы мекендештердин кызыктуу жашоосуна саякат жасап, унутулгус маек куруп келдик. Активисттерди чогултуп, көптөгөн иш-чараларды өткөрөбүз. Литванын эски борбор шаары 18-19 кылымдагы байыркы архитектураны эске салган ачык асман алдындагы музей деп аталган Каунас шаарында болдук. Мына ушул модель тигилди. Итальянский кашемир. Азыр ичин ачып көрсөтөйүн. Литвадагы мекендештер долбоору жакында Регион жана Door Life Media YouTube каналында. Дүйнөгө биз менен саякаттап, мекендештер багыткан ийгиликтерди бирге бөлүшүңүз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, техникалык себептерден бир аз үзүндүү болуп калды. Сиздерден кечирим сурайбыз. Андыктан биз болсо маегибизди улайлы. Туздуу бөлмөнүн дарегин какты десеңиздер, Орозбекова 2/4-кө барсаңыздар болот. Ошол жактан өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга бир пайдасы тийген, өзүңүздөрдүн бир камкорлугуңузду ойлосоңуздар, андыктан ошол туздуу бөлмөгө барыңыздарды чакырабыз. Андыктан барыңыздар, келиңиздер. Бизден WhatsApp экран астында WhatsApp номерлерибиз бар. Ошол жакта каалоо тилек кандайдыр бир сурооңуздар болсо, сиздер үчүн мондой белектер бермекчибиз. Бул болсо 1 күндүк
ден соолуктарга пайдасы тие турган белеттер. Ооба. Жана ошондой эле агабыздын баягы Instagram баракчасы десеңиздер, комната соли деп жазсаңыздар, Instagram баракчадан да тапсаңыздар болот. Ал эми дагы бир мындай сонун бүгүн бизде эфирде сонун болуп атат, сиздерге дагы сонун нерсе. Эмне десеңиздер, мына ушундай билеттерди сиздерге тартуулайбыз. Бир күндүк кабыл алуу, туз бөлмөсүнө кабыл алуу бекер билеттер болмакчы. Анан кийин Айдос мырза айтсаңыз, бул ушул жерден карап отурсак оорунун көп түрлөрү бар, анан көп түрүн дарылайт экенсиздер. Анан сиздердин негизи өзүңүздөрдүн баягы чогуу иштешкен канча адис иштейт сиздер менен биргеликте? Мүчөңүздөр канча, же өзүңүз жалгыз дарылайсызбы? Жакшы суроо болду. Бул жерде мана адам байланбайт. Ар бир мисалы айтып кеттик го жанагы. Бизде чыгыш медицина жана батыш медицина деп айтып кеткендей эле. Бул западный медицина менен восточный медицинанын айырмачылыгы адамга байланбайт. Бир адамга байланып эчеме кылып атпайсызбы? Бул жерде тузга байланат да. Ким болбосун тузга кирип, анан тузга кирип чыккан адам өзү сезет да. Мен уккандан бир көргөнүм деген жакшы сөз бар го. Ошол сыяктуу эле тузга келип көрүш керек да ал үчүн. Мисалы муун ооруларына болобу, буту кол какшайбы, жылыбайбы, ошол сыяктуу эле давление оорусу. Калган ошо айтып кетип атпайсызбы? Мисалы адышка, ошо менен аллергия оорусу болобу, кандай бир оорулар болсо, адамда көйгөйүндө келип көрүп кетиш керек да. Көрүп, сезип, өзүнүн немесин жон териси менен сезиш керек дегендей. Эми аны көрмөйүнчө биз айта беребиз, биз мактай беребиз, таң кала беребиз, көрбөгөн кишилер ушунча ооруга деле пайдасы барбы депчи. Бирок бизде эми өнүгүп, эми адамдар билип келишет. Бул нерсе Японияда жана Кореяда негизделип бул адатка айланып калган да. Мисалы эртеңден туруп кофе ичиш керек же бир чай ичиш керек деген бизде бир эме бар го. Тура калып эле чуркап кетпейбиз да. Бирнеке жеш керек деген сезим бар. Көңүлдү ачыш керек. Буларды көңүлдү ачыш керек. Анан кечинде келгенде бир тамак ичип жатыш керек дегенде да бизде бар го. Ошол сыяктуу эле булар башка өлкөдө, мисалы Корея өлкөсүндө, Япония өлкөсүндө сиңип калган да булар. Булар сөзсүз келатып бир саат, мисалы жашоо тартибине киргизип койгон да. Бир саат жумуштан келатып, сөзсүз түрдө эмне убакыт бөлөт да. Мисалы бир саат, 2 саат ден соолугуна убакыт бөлөт жумуштан келатып. Бизде каяктан? Ооруп болбой калган кезде анан кийин туздуу бөлмөнө эстеп барат, да? Ой, эрте келгиле, бизде профилактика деген нерсе жок да. Сөзсүз түрдө баспай калганда, ооруп, такыр болбой калганда анан издене баштайбыз го. Бирок ушул нерсени биз адат кылып ала турган болсок, жашообузга киргизип, ушу туз бөлмөнү региондорго да ачып, адат кылып ала турган болсок, сөзсүз түрдө адам пайдасын алат, анан жашартат бул туз. Жашартат да. Ошону адатка, жашоого киргизиш керек да. Өтө жакшы. Бул сиздерге негизи кардарлар кайрылсаба оору мененчи, бул баягы оорунун анализин чыгарыш үчүн кандай өзүңүздөр чыгарып анан күнүмдүк кылып бөлүп бересиздерби? Мисалы 10 күн келгенде 10 күн дарылайбыз бул ооруну бир жума дарылайбыз деп, же бир жолу барганда эле натыйжасы чыгабы? Адам сезет да, мындай айтканда, адам бир келгенде эле сезет ал жерде. Адам жүрө бериш керек эмес, бирок көп адамдар мисалы, адамдын өзүнүн мен бөлгүмдө келбейт мисалы. Бирок адамдын өзүнүн структурасында биз бат нерсени жакшы көрөбүз. Бат байып кетишти, бат результат, бат айыгып кетишти ушундай да. Бирок чыгыш медицинада айтып коет, мисалы, оорунун келүү жолу бар, жана кетүү жолу бар. Мисалы, бир күндө эле ооруп калбай, адам ойлойт, мен бир күндө эле ооруп калдым. Жок, ал чогулган оору. Мындай айткандачы, чогулуп келип отуруп, анан бир күндө мына адам ооруйт да, мындай айтканда. Шлак токсиндер балким көбөйдү, мындай айтканда, же болбосо ошол сыяктуу эле суук көбөйдү. Чогулуп келип отуруп, мисалы, ошол оору бир күндө берет да өзүнүн эмесин. Ошол сыяктуу эле биз жаштайбызда, мисалы, чогултуп келип отуруп, мисалы, карыган кезде бутубузга берет, же болбосо башка өпкөбүзгө берет деген сыяктуу, башка давлениега берет, же сахарга берет, ошол сыяктуу эле көп мунун эмесин айтып отурсакчы, 3 миңден ашык оору бар дегендей, анан ар бирин айтып отурсак, мисалы, бүгүн убакыт
жетпейт да. Ошол үчүн баягы үстүртөн айтып кетип атпайбызбы? Ошол үчүн жаштайыбыздан көңүл буруш керек, маани бериш керек мындай айтканда. Денсаулыкка. Мисалы бизде Япония, Кореяда, Кытайда эмнеге булар кичине кезинен үйрөтөт. Суу ичкенди үйрөтөт. Суу ар дайым жандарына сууну ичиш керек. Бул жашоонун булагы дейт. Биз качан айтабыз? Мектепке баратканда биз суу беребиз. Эчине бербей кандай суу ичкиле деп, ай бул туалетке көп чуркайт анан бербей эле койгула деп айтабыз мисалы. Ошондой түшүнүк да биздечи. Бирок сууну улам муртап, улам ичип тургула дегенде бул жашоонун процесси. Сууну көп ичкен киши көп оорубайт да, мындай айткандачы. Муну деле биз билбейбиз. Бирок суу иштесе деле барып алып чака менен көмкөрүп таштайбыз го биз. Кечкисин тамак жегенден кийин тамак алып келчи анан оорунун көп себептери бүгүн жана айтып кеттик го мисалы. Биринчи бул экология, экинчи тамак фактору, андан кийин тукум куучулук болот. Мисалы тукумду атадан балага бере турган, же энеден балага бере турган сөзсүз түрдө ата энеде боло турган оорулар кандай бир оору болбосун ген деп коет. Сөзсүз түрдө берет. Анан дагы бир фактор бул азыр кыймыл аракет аз. Айтыңыздар, жок мен күндө чуркап келдим, азыр эртең менен саат 5-те турдум да бир куруп берип келдим деп, же мен айтам, эч ким. Жада калсам мынтип, пульт берип койчу. Суу алып келчи деген эле бир жашоо болду да. Ушул жерде отуруп алып эле телевизордун маңдайында турабыз. Бирок жумшаганды үйрөнөбүз да мисалы. Чынбы? Күнүмдүк адат болуп калган ал. Кыймыл аракет адамда аз болуп калды. Баскыбыз келбейт. Машина менен апарып коет, тойго кайрылы тойгону жүктөп келет. Кайрылы ошол уктайбыз таң аткачамда жаман түштөп. Ошондой эле адат адамда алып баратат. Ошол эле биз ооруну чогултуп атабыз. Холестерин оору болгондо бул эмнеден келип чыгат? Баягы тамак аштан келип чыгып атат. Көп жеп атабыз, эметип атабыз, бирок ошону сиңире албай атабыз, керектүү нерселерге жеткизе албай атабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Айдос Байкенин сүйлөгөнү угулбай атат деп жатышат, бир аз катуураак сүйлөп коет окшойсуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде силерге жакшы угулуп аткан болсо, анда биздин WhatsApp номерибизге жазып коюңуздар. Анан моундай тустуу бөлмөгө силерге билет ойнотуп жатабыз. Айдос Байкеге каалоо тилектер же кандайдыр бир кызыктуу сурооңуздар болсо, ушундай бир билеттерди силерге кайрабыз. Бир күндүк барып ден соолугуңуздарга кам көргөн бекер болмокчу. Андыктан келиңиздер, WhatsApp номерибизге жазабыз. Дагы бир кошумчалап коеюнчу кесиптеш. Жакшы каалоо тилектери болсун мына ошол Айдос мырзага жана адамдын эң кымбат баалуулугу бул ден соолук демекчи. Ден соолукка карата бир сап ыры болсо кандай дейсиз? Абдан сонун болмок, анда бир сап ден соолукка тиешелүү бир сап бир сап жөнөтүңүздөр. Өтө мыктысы, мына ушул жерден эфирден аныктап сиздерге мына ушундай билеттерди тапшырабыз. Айдос мырза, бул Корея өлкөсүнөн келген, ошол жөнүндө маалымат берсеңиз, себеби телекөрүүчүлөр да жазып атат, бул кандайча туз бөлмө, каяка барабыз же болбосо кадимкидей эле биздин кара туспу деп атышат. Ооба, жакшы суроо болду. Бул изначально деп коет, эң байыркы башынан башталганда Япониядан башталган. Япониядан башталып, бирок корейлер ошол өнүктүрүп, баардык нерсени бир кейде башка өлкөгө алып кетет го. Корея өнүгүп, патенттеп, заводдорду ачып койгон да, туз жагынан жакшы өнүгүп кетти да булар. Тузду тазалап, кайнатып, жакшы мындай системага түшүрүп алды десек болот. Ошол үчүн корейский туз деп аталып калган. Анан негизи ошол башында бизде да туз бар да эми, кочкор тузу бар да. Анан биз башында эмне патриотизм деген баардык нерселер ойгонуп көкүрөбүз баардык. Ой, зачем биз ошол тузга барып, ой, ошол таасир бербейт деп, э? Жок, таасир бергенден мурдун корейцден зачем туз тасып, өзү да туз турса депчи. Анан ошентип баягы кочкор тузу менен эле жасап коебуз деп. Анан бизде ушул академиктер, профессорлор карып деле калыптыр, туз факультетин бүткөндөр бар экен. Алар карып деле калыптыр, Союз маалында. Туз факультет деген бар экен да, ушу Союз маалында. Анан ошо тузду окуп чыгып, туз изилдегендер бар экен. Анан ошолор менен маектешип, ошолор менен сүйлөшкөндө, ай биздин тузду сен ысыта албайсың деди да. Кандайча десем, ой биздин тузду тоодон сразу эле алып атасың, көмүргө окшоп. Аны ысытканда оор металл, газдар чыгат. Ал туура эмес болуп калат, адамдарга тескери таасирин берип коет деди да. Бул болсо, мына айтып атасың өзүң, 1000 градус Цельсияда тазаланган, кайнатылган туз, мунун оор металл түшүп кетти, ылдый карай газдар учуп кетти, бул таза туз деп атасың, муну ысытканга болот деди. Анан отуруп калдым, анан эмне кылып тазалаш керек десе, кайнатыш керек десе, мен түзмө түз түшүнүп атырмын, этке окшотуп эле кайнатып берсең, баягы эметет депчи. Ооба, бир чети ошондой ыкмада кайнатылат экен, бирок биздин казандарда эмес да.
өзүнүн туздан жасалган туз казандарга тузду кайнатат экен. Тузду жебейт экен да. А бизде айтты кайната башлаганда могу казаның тешик болот деди да. Анан бул практически болгон нерсе, любой нерсе, мисалы, туз темирди жеп коюп атпайбы? Анан айттым, муну бизде азырынча эмете албайбыз. Анан ошол жактан ташыганга туура келип, туз бөлмөлөрүн ошо Кореядан алып келгенге туура болду. Бишкек шаарында туздуу бөлмө канчабызда бар? Же бир эле Орузбекова 2-4 эле баш керекпи? Жок, мен эми баягы башкаларды реклама кылбай эле коеюн. Бул эми баягы өзүм туз, бирок баягы заказ бергендер бар да. Мисалы, мен ушу тузду ишет эле, мага жагып атат, же болбосо мен ушундай кызыгып атам дегендерге ачып берип атабыз. Региондор болобу, шаар ичинде болобу, анан кызганганда эмне анан. Менде эле болсун, анан элде болбосун эмес, баягы кээ бирөө кызыгып ачам дегендер болсо ачып берип атабыз. Өтө жакшы. Бул негизи эле биздин мекендештердин арасында ушундай дарыгер болом деген, ушинтип баягы көп ооруларды дарылайм деген биздин мекендештер болсо да мына сонун мүмкүнчүлүк экен, кесиптеш. Анан Айдос мырза айтсаңыз, негизи эле баягы башка оорулардын, мисалы, ошол эле хирургпу, ошол эле лор кызматында иштеген дарыгерлер бар да. Эмне себептен сиздин ушул нерсени тандап алууга бир эмне себеп болду? Жакшы суроо болду. Бизде мына медицинаны жокко чыгарыш болбойт бул. Бул биздин медицина болбойт, анан мындай эмес. Эми ар бир нерсенин өзүнүн эмеси бар. Орду жанагы билими бар дегендей, биздин медицина мисалы 10 жыл окуп жактап эметип атпайбы, ар бир кесип өзүнө ээ болуп атпайбы. Мисалы, лор өзүнчө бир кесип болуп атат, мисалы, терапевт болуп атышат, эме болуп атышат, хирург болуп атышат. Бул керек. Скорый помощь деп коет. Туздун ичинде эле отуруп эле мен эчтеке кылбайм, мен анан болду деген болбойт. Түшүнүкчү, мисалы, баардык тармактан оору, баардык жактан болот. Скорый помощь, колуң сынып калса тузга барып отуруп албайсың да. Скорый помощь деп коет, мисалычы. Өтө срочный, зарыл, бүгүнкү күндө өтө мындай керек нерселер. Сөзсүз түрдө барып кайрыласың. Тузга кел, мен колуң айып кетет, колуң сынып калган турбай дегенде түшүнүк болбойт. Бул баягы адамдар мисалы эмесине жараша болот да, мисалы. Сөзсүз түрдө скорый помощьта давлениең же сахарың көтөрүлүп кетсе, азыр кото тузга кирип көрөлү, анан болду деймиз да. Скорый помощь деген бар да. Капельница ала турган жер бар, операция кыла турган жер бар. Ошондой нерселер бизге сөзсүз керек, бул жокко чыгарыш болбойт. Бул туздун жанагы көп нерсени айтып келип аткан нерсе, мисалы, өнөкөткө айланган, мисалы, артрит деп коелу, бирден сөз. Какшайт бутуң, какшап ооруп атат, анан сөөгүң баарын алмаштырып салбайт да. Мен могу сөөгүм ооруп атат, анан мен могу сөөгүмдү алмаштырып бергилечи деген. Бул запчас эмес, бул машиненин эмеси эмес да. Анан сөзсүз түрдө муну эмне кылат? Суукту чыгарыш керек да. Артриттин кесепети эмне бул? Мындай айтканда, башында баштапкы эмнеден чыгат? Сууктан чыгат да. Суук өтүп кеткен сөөгкө чейин. Ошол суукту мисалы чыгарыш керек. Анан ошого жараша, этабына жараша, мисалы Тибет медицина айтып коет, келүү бар, келүү жолу бар, орундан анан кетүү жолу бар деп коет. Мисалы, 30та болсо, 30 жыл төрөлгөндөн баштап ичип, жеди, басып, турду, суукка кабылды, ысыкка кабылды, мындай ошондой айтканда, хотя бы 30 күн кел деп коет да. Жашына ар бир жылга бир күн деп коет. Ошондо суук тийүүгө сиздерге канча убакыт бериш керек кардарга? Кардарга эми эмесине жараша, возрастына жараша, анан эмесине жараша да. Мисалы, мен 1 жыл болду, бутум какшап атат, ооруп атат десем, мисалы, жакшы 10 күндө жардам беришим. Анан мен 30 жылдан бери бутум какшайт. Ушул 2 балам төрөгөндөн бери бутум какшайт. Өзүм 70ке чыгып калдым. 30-35 жылдан бери бутум какшайт десем, 10 күн кечирип койгонго мындай айтканда жетпейт, аз го мындай айтканда. Мен ошол үчүн дедим, апа хотя бы 20-30 күн келип, ошол сиңип калган суукту чыгарсаңыз болом да. Анан адам тердеген сайын жеңилдейт да баары бир. Биз илгертеден бар да, тердегиле, ичике ороп, тердетип айыктырчы да, мисалы, ысык суу. Ошол сыяктуу ал жерде отуруш жеңил отурат. Эмне себептен? 80 туз бөлмөнүн ичинде 80-ден ашык 90га жакын минерал болот. Муну баягы сот тармактардан деле изилдеп көрсөңөр болот. Туз эмне өзү дегенчи. Суроо берсеңер болот, жалпы бул туз эмне деген. Ошондо тузда канча минерал болот, аны ысытканда кандай минерал болот, муну мен ойлоп тапкан жокмун, көчө эле, мен
Американы ойлонуп атам. Бул болуп келаткан нерсе, колдонуп келаткан нерсе. Баягы тузу жок, тамактын дамы болбойт деген сыяктуу азыр ошол тузду кенен колдонуп атабыз да. Ысыт да көрүп, муздак түрүндө көрүп дегендей. Ошол үчүн көрүш керек. Ошо бөлмөдө канча градуста болот туз? Биздики ошо 45 градустан 50 градустун. Канча убакыт отуруш керек ошондо? 45 мүнөт. 40-45 мүнөт отурат. Тердейт. Жеңил тердешет. Баягы жүрөк кысылып кетти, анан жеңил тердешет. Анткени себепти ал жерде туз болгон үчүн. Жеңил тердешет. Анан тердеген сайын эмне өзүңүздөр деле билесиздер, тердеген сайын эмне кан тамыр, обмен веществ деп коет. Кан алмашуу, кан жүгүрүү, өз система алмаша баштайт, адам клеткалар алмаша баштайт, канча миллион деген клеткаларыбыз бар. Адам канчалык тердеген сайын ошончолук эмне жаңылоо башталат да. Өздөрүңүздөр түшүп көрүш керек, анан сиздер барып көргөнсүздөр, баягы жон тери менен сезмейинче биз мактай беребиз, мынча ооруга жакшы дей беребиз, бирок ошол жерде барып сезип, отуруп, анан мен айтарым ушул келечекте ошол нерселерди көбөйтүп, ушул нерселер менен айыктырса, Японияда көп адатка айланып калган, Кореяда мисалы бул айтып атам, адамдардын жашоосуна кирип калган да. А биз тузга келиш үчүн бир ал үчүн өзүнчө бир неме буруш керек. Биякта шээринебиз, тойубуз калып кетип атат. Ой, тузга барыш керек. Бир сааттык убакытты бөлүш керек деп сунуштайсыз. Мен сунуш адатка айланыш керек. Сунуштан кетип барат, келдиң. Анчын адатка айланып калыш керек да, мындай айткандачы. Биз анысы деле той ашка көп эле жанагындай жакшылык жамандыкка көп эле көңүл бурабыз. Ошол сыяктуу эле бир какой-то жашоонун немесине киргизип коюш керек да. Мынакей. Жок дегенде бир жумада бир баш керек да. Жок дегендечи, баня катары. Мен айтарымчы, жок болбой калдым дегендечи. Хотя мына суббота воскресенье ошол тузга арнап коюш керек. Келели кечке эмес, биз баняга бар десек жатып алып атпайбызбы? Ичинде кирип чыгып, эметип анан ошол могу жерге сиңип калганда. Бирок 1 саат убакытты ошол тузга арнап коюш керек да. Мен ден соолук керек, анткени себепти мен эртеңки күндө ооруган киши кимге жакты айтып коюңуз. Жаш болосуң, кар болосуң. Ооруган эч кимге жакпайт да мына. Оорусаң 1 күн, 2 күн андан кийин айтат, ушул эле ооруйт, оорудан баш чыкпайт деп, жаш болобу, кар болобу. Ошондо сиздерде чөктө бар да, боюнда бар аял. Азыркы көп ооруп аткан өнөкөт онкологиялар барганга болобу же болбойбу? Онкология болбойт өзү. Онкология уже бул. Ошо онкологияга чейин барыш керек. Биз жүрө онкология болуп атпайбызбы? Ошо онкологияга чейин барыш керек да. Анан боюнда балага негизи жакшы деп коет. Балага жакшы, дем алышына жакшы, баланын өсүшүнө жакшы. Бизде болбойт. Кыргызстанда. Себеби мындай да. Себеби биз деген баягы Япония, Кореяда менен сүйлөшүп келгенде мындай экен, алар Кудайга көп ишенбейт. Буддизм баягы көп тармактуу ишеним да. Анан бирок алар мынтет экен, тияк берген жок бизге деп коет. Бирок билет да, тиякта бирдеме бар, тияк берген жок. Үнсүздүнө деп коет. Боюндан косколуп түшүп же ушундай деп эметсечи. А бизде болсо биз крайний адамды сездейбиз го. Айтыңыз, жок, андай эмес, бизде эле ошондой ишеним бар. Жок. Бизде кайнене сүйлөп кетти, ошондон боюн косколуп калды. Дагы бирөө лишний ушу бирөөнү крайний кылыш керек, ушунун айынан дегенде элечи. Себепчи издейбиз, себебин анан ушул болбогондо, ушул жашообуз ушул, анан бул болбогондо мындай болмок, тиги болмок деп мындай өзүбүздөн мындай өзүбүзгө чаң жуктурубуз келбейт. Ал буну моюнга алыш керек. Анан ошо крайний мындай туз болуп калбасын дегенде бар. Ошол үчүн айтам, боюнда бар киргизип эле койгулачы деп. Жана кээ бирөө айтат, менин боюмда бар, мен өзүм жооп берем. Мен кире берейинчи, астмам кыйнап атат, же болбосо одышкам кыйнап атат, же аллергиям кыйнап атат депчи. Аларга мүмкүнчүлүк беребиз. Өз каалоолор менен. Негизи мына сонун урматтуу теле көрүүчүлөр, караңыздарчы кандай сонун бул пайдалуу нерсе десек да болот. Эгерде дагы бир жолу айтабыз, ден соолук жактан жабыркап аткан болсоңуздар, мына ушул нерсеге кайрылсаңыздар сөзсүз түрдө жардамы зор дейбиз. Анан Айдос мырза, негизи бул ушул бөлмөнү бул кийинки убакыттарда бир чоң максаттар барбы? Балким ушул туз бөлмөсүн, балким ден соолук борборун ушуну кеңейтип чоңойтолу деп алдыдагы максаттар кандай? Жакшы суроо. Мен баягы баардык нерсенин баягы чоңоюшу, кеңейишин баары эле чоңойгусу келет го. Мындай солдат болсо генерал болгусу келет, баары эле командир болгусу келген сыяктуу эле. Ар бир нерсенин өзүнүн максаты жана эмеси бар. Келечекте ойлоп атам, ошо тоо жака мындай чоң курортология болсо, ушу жалаң туздун түрү менен баягы таза абада, анан ошол жерге мисалы дагы ошондой
натуральный нерселерди, кымыз, печенье кошуп, дагы ошондой нерселерди кошуп, таза абада 3 мал тамагы менен бир курортолойго ачыш керек деген бир максат бар да. Кудай таалам кабыл кылсын. Ошол бир ойдо бар да. Эми анан Кудай таалам эми буйруп койсо, нерсе ниет кылып атабыз. Буйруп койсо ачабыз буюрса. Анан мен дайыма айтам, биз керекпиз силерге депчи, кийинки ушул анткени көп региондон келгендер сурашат да, жата турган жер менен болсо деп. Жакшы болмок деп. Жакшы болмок деп, анан күндө балдарды эле ташыгысы келбейт. Мисалы баардыгы эле баштан өтүп атат. Балдарды сурап калат, ошо бир эле апарып койсо, ата эне жата берсе ошол жерде табак акчасын эле төлөп коет элек депчи. Азыр көп мындай мээнет кылыбыз келбей калды да. Анан ошол сыяктуу бул нерсе баардыгы эле ошо суранышат да. Ата эне дагы көп мындай эме кылбайт да. Ай бошобойм ушу балдарым бошобой атат, көп мындай жүк болгусу келбейт да. Ошондой бир курортология болсо, азыркы заманбап деп коем да, мисалы. Ошондой именно 2 мага түшүп, эртең менен кечинде ошол жерде таза абада, мисалы, башка да кымыздарын ичип, азыркы мындай. Ошондой бир ой бар да, келечекте. Буюрса, менден өзүмдө болсо Алланын кулунда болот дейт. Буюрса алда болсо болуп калыш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, WhatsApp номериңизге жазыңыздар. Мен болсо сиздер чалууңуздарды ала албайм. Андыктан биздин экран астындагы WhatsApp номерге жазып, калуу тилектериңизди же сурооңуздар болсо жазсаңыздар, биз болсо Айдос мырзага жеткизебиз. Мына ушундай билеттерди жогоруда айттык, сиздер үчүн дагы ойнотобуз, тапшырабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Билеттерди кантип алабыз десеңиздер, мына ошол Айдос мырзанын жалпы кызматкерлерине өзүнө жакшы бир каалоо тилектер болсун, жана ошондой эле ден соолук кымбат да баарыбызга. Ошол ден соолук тууралуу бир сап ыр болсун. Мыктысын ушул жерден аныктайбыз, дагы тапшырабыз сиздер үчүн. Айдос мырза, бул азыр өзүңүз айтып калдыңыз да, ушундай бир курорт курсам депчи, кыялыңыз, максатыңыз. Анан талабы деле ушул кимде болот да, азыркы учурдагыдай эле. 45 мүнөт отурат. 45 мүнөт ичинде эмнелер камтылат? 45 мүнөт ичинде бул эми бага биз көп нерсени өзгөртүп десек болот. Корейлерден, Япониянын эмесинен, мисалы, бага туздан бөлөк, тузга кирип адамдар анан мындай кружкада суу ичип отурушчу. Кореяда. Кореяда ошо туз, ошо суу берип койчу. Ошол суу бүткөндө кайра эле бага суу сурап коет, ошол бага анан суу ичип отурушат. Анан мен ошо Кытайда окуп жүргөндө бир нерсени байкадым да, ошо Кытайга баратып деле, келатып деле, ошол жерде жүргөндө деле баягы мен жалгыз барган жокмун, бирок кыргыздар менен бардым, чогуу. Биздин мекендештерим. Ушу бир эсимде, ушу бүгүнкү күнгө чейин эсимде да. Чай. Тамак берет го бир жерде. Чай. Байкош стуя десе жетишпей калды. Жини келип, куюп, мындай анан таң калдым, ушунчалык чайды жакшы көрөт экенбиз депчи. Анан Кытайга барганда эле бир жерде очередь болуп калса, скидка болуп аткан деп барсаң, самовардарды коюп коюшат экен, мындай кипятокторду, анан жандарына мындай милк деп коет, сүттерди коюп коюшат экен, чайлар. Ошол жерде чай, каерде очередь биз барсак, эмне болду, скидка болуп атат, чай бар экен деп чай. Ушунчалык чайды жакшы көрөт экенбиз да. Ушунчалык. Кайсы регион болбосун, мисалы биз чай десең, анан мен ойлонуп калдым, биз чайды жакшы көрсөк, значит бизге пайдалуу чай керек экен. Биз ал жерде суу ичип отурбай, бирөө суу жагат, бирөөгө жакпайт дегендей, чай баарына жагат экен деп мен чайды киргиздим. Мен жеке өзүмдүн оюм болду. Анткени пайдалуу чай. Биз айта мисалы тузга келгендер чай ичип отурушат. А бирок ошол пайдалуу чай ичип отурушат да. Боорду тазалаган сылак токсиндерди чыгарган, тазалоочуга кирет. Пайдалуу чай, чөп чайлардан ичип отурушат. Анан дагы ушул окуунун бир жакшы эмеси, мисалы, пайдасы бүгүнкү күндө адамга эмне жетпей атат? Витаминдер жетпей атат. Кальций ошол эле, омега-3, чесночный масло деген саат. Бунун ар бирине токтолуп өтүүсүн өзүнчө бир сабак да. Эмнелерге пайда, канчалык деңгээлде адамга пайдасы бар. Бул жетпегенде кандай оорулар пайда болот дегенде, мисалы, кальций жетпесе эле 147 оору пайда болот. Көрбөйсүздөрбү? Анан биз бүгүнкү күндө толук кальций тамак ашты жеп атабыз, мисалы, Кудайга шүгүр азыр кафелерибиз да аябай өнүгүп кетти, даамдуу мурдага караганда элестетпейт. Балким силер элестетпейсиздер, бирок биз Союзду көрүп калдык. Ошого караганда азыр аябай даамдуу жасашат.
туурабы? Мисалы салыштырмалуу ошол эле шишкебек, шашлыкты ала турган болсо, кайсы бир мындай эле эт тилимди куткалап эле жей берчүбүз. Гүл ала болуп элечи, мисалы карала турган болуп. Азыр антип жасабайт эч ким. Мариновка кылып, мындай намын чыгарып ушундай. Бирок ошол нерселер аябай өнүгүп атат. Аябай алыска кетип атат, бирок ошодон пайда албай атабыз биз. Пайда албай атабыз. Ошол эле жер жемиштерден, ошол эле эмеден керектүү азыктарды адам баласы ала албай калды. Ошол үчүн дополнительно бүгүнкү күндө коллаген, ошол эле биз айтып аткан омега-3, чесночный масло, сарымсактын майы деп коет. Ар бирине такалып, мисалы омега-3 эмнеге пайда? Такалып эле мээге пайда. Туурабы? Көздүн көрүүсүнө пайда, сөөктөргө пайда, жашартуучу элемент бар мындай айтканда, кожага пайда мындай айтканда. Ар бири мисалы өзүнчө пайда берет. Ошол эле чесночный масло жашартуучу элемент, кан тамырды жакшыртат, раковый клеткаларды өлтүрүп турат мисалы. Ит деген оорулардын баарына жакшы мисалы. Аяк ит болуп бүткөнчү мисалы. Чесночный масло, сарымсак деп коет. Бүгүнкү күндө какшап атат. Чеснок жегиле депчи, бирок чеснокты жеп алсам эмне жыттанат экенбиз. Көп кишилерге жага бербейбиз. Майын ичип алсаң маңызын. Бунда аябай пайдасы тиет экен. Маңызы да. Анан ошол сыяктуу эле кальций беребиз, жемиш жүзүндө кальций. Ал 147 ооруга пайда. Көздүн көрүүсү, капа болуш, каткырыш, күлүш, басып туруш, сөөктүн структурасы, чачтын өсүшү, көздүн көрүүсү, мындай кыймылдаш, бул баары кальций экен. Нерв иштеткенде канча кальций кетип калат экен мисалы биз билебиз да мисалы. Ошол сыяктуу ал кальцийлерди мисалы бир күндүк мисалы айткыла биздин апабыз отура берет ушинтип эле коюп деп. Ай бала түшүп кеттиң, ай мынтип буга переживать, буга ошо байкуш канча бала төрөдү. Кальций жетпейт бүгүнкү. Ошол үчүн апаларга бүгүн дополнительно кальций алып бериш керек. А биз айтып атабыз, унун алып берип койдук, чайын алып берип койдук, курсагы ток болду депчи. Бирок ошол ундан, ошол чайдан, ошол майдан биз алып берген продукттан керектүү азыктарды ала албай атат организм. Ошол үчүн ооруп атабыз бир жагынан. Анан ошол кальцийлерди, витаминдерди алып бергенге аракет кылыш керек. Кээ бир адамдар алып берет, эми баардыгы бирдей деп айта албайм. Көбүнчө ошол курсагы тойсо болду дей беребиз. Ошол эле баланы ала турган болсок, бүгүнкү күндө балдар эмне үчүн ооруп атат? Ошо микро-макролор жетпегенден ооруп атат. Организм күрөш албай атат. Иммунитет слабый мындай айтканда. Ошол үчүн дополнительно тамактан тышкары эмне? Детский кальций, ошол эле бүгүнкү жана айтып кеткен витаминдердин баарын четинен алып бергенге аракет кылыш керек. Боюнун өсүшүнө, көздүн көрүүсүнө. Анан азыр биз баарыбыз эле курсагы тоюп анан телефондо турса эле сүйүнүп калып атпайбызбы? Тынч отуруп калды деп. Тынч отуруп калып атат. Айдос мырза, ассалам алейкум дейт. Мен 96 килограммын арыктоого кандай жолдор бар дейт? Ал жерге кириш менен өзү арыктайт адам. 10 күндүн ичинде 2 килограммдан 7 килограммга чейин арыктайт. Адамдын организми ар кандай да мисалы гарантия сага монча дегенде туура эмес болуп калат да. Ошол үчүн организмге жараша бирөө мисалы 2 килограмм 10 күндүн ичинде 2 килограммдан баштап 7 килограмм. Бирөө айтат өткөндө мен 7 килограмм таштап келдим 10 күндө. 11 күндө мисалы. Анан айтыш кыйын да мисалы сен мынча арыктайсың. А бирок практикада мисалы 1 ай келгендер 15 килограммга чейин арыктагандар. Эч кандай дарысыз, эч кандай машыгуусуз эле сизге барып ден соолукту чыңдап анан арыктаса да болот. Ооба. Ошол жана сиз айткан чайдын ичкендегинде адам ысык ичкенде тердейт эмеспи? Ошондо дагы кандайдыр пайдасы тиет экен да? Адам тердеген сайын баягы жаңылоо деп коет да. Бизде мисалы көп нерсени мисалы аң сезип балким маани берген эмеспиз, бирок бүгүнкү күндө жанагы температура болот го адамчы, ысытма болот мисалы. Температура болот. Температура бул күрөшүү деп коет экен да. Организм күрөшүү деп. Баягы биз 36,5 градус менен жүрө беребиз да. 36,6, 36,7 организмде кээ бирде мисалы жанагы зыяндуу нерселер кан тамыр организмде кандын ичинде мисалы зыяндуу нерселер көбөйүп кетет. Жашапчы. А кээ бир ошол баягы ошол кереги жок адамга зыян нерселер уже 38-39 градуста өлүп калат экен. Айткандачы. Өлөт экен да мындай. Ошол үчүн баягы адам температура болгондо күрөшүү болуп калат экен. Анан биз окуй кересибизди айтып 39 болуп кетти деп айта баштайбыз. Жок, ошондо сбивать эткенге аракет кылабыз да. Муну ошол хадисте айтылып коет, мисалы кимде ким ысытма болуп ооруп турган болсо, ал сабыр кыла турган болсо, ал кайра энеден жаңы төрөлгөн болуп жаңыланып калат дейт. Жаңылануу болуп калат. А биз болсо сразу сбивать эткенге аракет кылабыз, ооругубуз келбейт да. Жаныбыз кыйналгысы келбейт.
ошону сабыр кылып кой дейт, ал жаңыланат деп атпайбы. Адамдын эмести өзү менен өзү күрөшөт деп. Туз бөлмөдө бул искусственно көтөрөт. Адам температурасы көтөрүлмөйүнчө адам тердебейт да. Адамдын мисалы туз бөлмөгө келдиң, ал жерде ысык, анан температура 45 градуста атабыз, мисалы 45 градус ысык, мисалы чайды да ичип атасың, ал жерден тери кетет. Жаңылануу болот да, мисалы айтканда температура. Анан айтып атпайбызбы, туздан чыкканда 5 саат жуунбагыла деп какшып атабыз. Эмне себептен, мисалы бизде океандар жок, көлдөр жок. Баягы эметкенде бизде тоо регион болуп аткандан кийин. Башка жакта мисалы океандар көп да, башка региондор. Ошо океанга түшүп кетпесин, көлгө түшүп кетпесин, баягы муздак суу менен эметпесин, ошол кайра ошол адам 5 саатта калыбына келет экен. Температура 5 саатта калыбына келет. Ошол үчүн 5 саат жуунбагыла дегенибиз ошол. Туздан чыктың, 5 саат жуунбай эме болот деп. Бул азыр аялдардын, аял зат менен эркектердин дагы бир өнөкөт оорулар болуп атат да, суук тийип, балалуу болбой дегенчи, кандайдыр бир ден соолугуна зыян келтирип аткан учур болуп атат. Чет жакта иштеп атышат, ысык муздакты кабыл албай, жанагы көр тириликтин аркасынан жүргөндөргө кандай сунуш берет элеңиз? Ден соолуктарын чыңдоого үчүн аларга дагы бир пайдасы тиеби тузду бөлмө? Сөзсүз түрдө кээде воспаление болуп калат, мисалы женский жактан. Ошол урукту кабыл албайт да, мисалычы. Сөзүнүн ачыгы да эми. Урукту кабыл албай туруп атат, анткени воспаление бар. Адамдын жатында деп коет, мисалы. Кээде мисалы эркектерде ошоктой. Эркектерде ошондой, мисалы баягы суук көбөйүп кеткен, урук жакшы жанданбай калган да. Ошол эле суук мешайт эте берет да, мындай айткандачы. Тоскоол боло берет. Ошол үчүн баягы суукту кетирсең, баягы жанданып өзүнүн эмесине сөзсүз түрдө кеч кирген баягы жаш болобу, кары болобу сөзсүз түрдө келип, мен айтып атпаймынбы, ошо жаш болго ден соолукту маани бериш керек. Азыр карап турсаң, жаш эле балдар мисалы жакшы эмес да, мисалы балалуу болбой атышат, ошол сыяктуу эле жаш келиндер, жаш эмесе мисалы анткени баардык нерсе туш тарабынан азыр баардык нерсе тоскоол болуп атат. Ошол эле экология, ошол эле тамак аш фактору, ошол эле тукумгучулук айтып отурса, жашоо тартип. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер мага чалып атасыздар, мен сиздердин чалууңуздарду ала албайм, бирок сурооңузду кабыл тилектериңизди толтуруп жазсаңыздар, мен болсо Айдос мырзанын дарегине жиберип коем. Айдос мырза, сизге ыраазычылык. Бизге келип ушундай убакыт өтүп кетти. Убактыбыз аябай ушкан куштай болуп эле зымырап кетип калды. Андыктан сизге эркин микрофон, сунуш бериңиз, чакырып кетиңиз дегендей. Мен эмне айтам, эми кыргыз эли өскөн ден соолук каалап кетким келет, эч ким оорубасын. Эми жада калса күчүң оорубасын дейт го. Ошол үчүн баягы башка адамдар оорубай эле койсун, ар дайым мыкты болсун. Анан мен айтып кетерим, чакырып кетерим, ушул ден соолукка маани бериш керек. Жаш болобу, кары болобу, кандай учур болобу, маани бериш керек. Анткени себепти мени оор кылсаң, ошого зар болот. Ден соолукка карабасаң, анын сөзсүз түрдө эмесин тартасың, азабын тартасың. Азыр болбосо кийин тартасың. Жашта эч ким калган эмес да, мисалы баягы айтып коет го, биз көчө эле бүтүп аттык эле, чоңойбой калдык. Эртең күнү таяк кармаган абашка болобуз. Ал нерсе өзүнүн убагы менен баягы доору менен кете берет. Бирок карап турсаңыздар, башка өлкөлөрдө карасаңыздар, башка өлкөлөрдө тың башка мынча деген башка. Алар анткени ден соолукка маани беришет. Ошол үчүн маани бериш керек. Баарына ден соолукту карагыла деп чакырып кетесиз. Чакырып кетерим. Негизи кымбат айта бериңиз. Айта бериңиз. Анан бул мен баягы айтып кете турган нерсем, жанатан бери балким биздин көрүүчүлөр бул таба ушмактуу жер каякта болуш керек деп ойлонуп аткандар. Бул Бишкек шаарында Орозбекова 2 дробь 4. Төгөлбай ата көчөсү менен кесилишет. Анан бул кайсы район болду экен дегенде ЖД вокзал району. Анан телефонду айтып кетейин, 078 555 111. 078 555 111. Агарап аткан таңды мына ушул уйкудан бөлүп бизге убактыңызды бөлүп келгениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Айдос мырза, ишиңизде ийгилик болсун, алгалай бериңиздер. Мына ушул кыргыз элибизге керектүү мына ушундай пайдаңыздар тие берсин дейли. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу сунуштайбыз. Ден соолукка кам көрөлү, убакыт өткөн демекчи, биз сиздер менен коштошпойбуз. Эмки эфирден жолукканча сак саламаттыгыңыздар менен кесиптешим кубаныч болду.